6 бөлүм. Ысрайыл уулдарынын Мисир жеринен чыкканына 480 жыл болгондо, Сулаймандын Ысрайылга падыша болгонуна 4 жыл болгондо, Зуб айында 2-айда ал Теңирге арнап ибадаткана кура баштады. Теңирге арнап Сулайман курган ибадаткананын узундугу 60, туурасы 20, бийиктиги 30 чыканак эле. Ибадаткананын алдындагы кире бериш бөлмөнүн узундугу 20 чыканак. Имараттын туурасына барабар, туурасы 10 чыканак эле. Сулайман үйгө тосмо торлуу, ачылбаган терезелерди жасады. Ибадаткананын дуалын тегерете, ибадаткананын тегерете, ички бөлмөнү тегерете курулушулады. Тегерете каптал бөлмөлөрдү курду. Үйгө улай салынган курулуштун төмөнкү кабатынын туурасы 5 чыканак, ортоңкусунун туурасы 6 чыканак, үчүнчүсүнүн туурасы 7 чыканак болду. Улай салынган курулуш ибадаткананын дуалына тийип турбаш үчүн ибадаткананын сыртына тегерете чыгып турган кошумча дубал тургузулду. Ибадаткана курулуп жатканда ага жылмаланган таштар пайдаланылды. Ибадаткананы куруу убагында балтанын да, балканын да, башка темир куралдардын да үнү угулган жок. Үйгө улай салынган курулуштун ортоңку кабатына кирүүчү эшик оң жагында эле. Тегерек тепкич аркылуу ортоңкуга, ал эми ортоңкудан 3-чү кабатка чыгышкан. Сулайман ибадаткананы куруп бүтүп, сыртын кедр тактайы менен каптады. Ибадаткананын баардык капталына бийиктиги 5 чыканак бөлмөлөрдү курду. Ибадатканага алар кедр устундары менен бириктирилди. Сулайманга Теңирден сөз болду. Ага мындай айтылды: сен ибадаткананы куруп жатасың. Эгерде сен менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарым боюнча жүрүп, осуяттарымдын баарын сактап аткара турган болсоң, анда мен атаң дөөткө айткан сөзүмдү орундатам. Ысрайыл уулдарынын арасында жашап, өз элим Ысрайылды таштабайм. Сулайман ибадаткананы куруп бүттү. Ал ибадаткананын ичин кедр тактайы менен каптады. Ибадаткананын полунан шыбына чейин тактай менен каптап, полуна кипарис тактайын төшөдү. Ибадаткананын арт жагынан четинен 20 чыканак ары карай дубал тургузду. Шыбы менен дуалын кедр тактайы менен каптап, ички бөлмөнү курду. Ибадаткананын алдыңкы бөлүгү 40 чыканак эле. Ибадаткананын ичиндеги кедр тактайынын бетине бадыраңдын жана ачылган гүлдөрдүн сүрөтү оюлуп түшүрүлдү. Баары кедр менен капталып, ташы көрүнбөй калды. Ибадаткананын ичине жасалган ички бөлмөнү ал Теңирдин келишим сандыгын коюу үчүн даярдады. Ички бөлмөнүн узундугу 20 чыканак, туурасы 20 чыканак, бийиктиги да 20 чыканак болду. Аны таза алтын менен каптады. Кедрден жасалган курмандык чалынуучу жайды да алтын менен каптады. Сулайман ибадаткананын ичин таза алтын менен каптады. Ички бөлмөнүн алдына алтын чынжыр тартып, аны да алтын менен каптады. Ибадаткананы бүт бойдон алтын менен каптады. Ички бөлмөнүн алдындагы курмандык чалынуучу жайды да бүт бойдон алтын менен каптады. Ички бөлмөгө зайтун жыгачынан бийиктиги 10 чыканак болгон 2 керуб жасады. Керубтун бир канаты 5 чыканак, экинчи канаты 5 чыканак эле. Бир канатынын четинен экинчи канатынын четине чейин 10 чыканак болчу. Экинчи керуб да 10 чыканак болчу. Эки керубтун өлчөмү менен сырткы көрүнүшү бирдей эле. Эки керубтун тең бийиктиги 10 чыканак эле. Ал керубтарды ибадатканадагы ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнүн ортосуна койду. Керубтардын канаты жазылып, бирөөнүн канаты дубалдын бир жагына, экинчи керубтун канаты дубалдын экинчи жагына тийип турчу. Алардын экинчи канаттары да ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнүн ортосунда бири-бирине тийишип турчу. Ал керубтарды да алтын менен каптады. Ибадаткананын баардык дубалынын бетине керубтардын, пальмалардын, ачылган гүлдөрдүн сүрөттөрүн ичинен да, тышынан да оюп түшүрдү. Ибадаткананын ички жана алдыңкы бөлмөлөрүнүн полун алтын менен каптады. Ички бөлмөнүн кире беришиндеги эшикти жана 5 бурчтуу кашегин зайтун жыгачынан жасады. Зайтун жыгачынан жасалган эки жакка ачылма эшиктердин бетине керубтардын, пальмалардын жана ачылган гүлдөрдүн сүрөтүн оюп түшүрүп, алтын менен каптады. Керубтарды да, пальмаларды да алтын менен каптады. Ибадаткананын эшигинин 4 бурчтуу кашегин да зайтун жыгачынан жасады.
кипарис жыгачынан 2 эшик жасады. Бир эшигинин 2 каалгасында, экинчи эшиктин 2 каалгасында жылып турма кылды. Алардын бетине да керуптарды, пальмаларды жана ачылган гүлдөрдү оюп түшүрүп, алтын менен каптады. Жылмаланган таштардан 3 катар, кедр устундарынан 1 катар коюп, ички короону курду. Ал 4-жылдын Зуб айында Теңирдин ибадатканасынын пайдубалын койгон. Ал эми 11-жылдын бул айында 8 айда ибадаткананы жана ага тиешелүү баардык нерселерди долбоор боюнча бүтүрдү. Аны 7 жыл курду.